Ардактуу сахаба, Абу Суфьян ибн Харб. Кимде-ким Абу Суфьяндын үйүнө кирсе, ал коопсуздукта болот. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ярмук казатынын жеңиши жакындады. Бул китепте эң чоң үлүш сахабалардын үлүшү. Бул менин аларга болгон кичипейилдигимден эмес, балким сүйүктүү достору болгон Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга көрсөткөн кызматтарын кадырлап, барктоо жана жалпы үммөткө кылган эмгектерин үммөткө эстетүү. Бул улуу сахабалар Аллахтын динин чыгыштан батышка чейин жеткиришти. Бир эле убакта Перс жана Рим империяларына каршы турушкан сахабаларга тарыхчылардын баары азыркыга чейин таң калып келишет. Сахабалар муну Аллахтын жер бетине жараткан эң улуу макулуктары. Алардын баары Аллахтын алдында бирдей. Тагыраагы 100 миңден көбүрөөк сахаба болгон. Аллах Таала алардын ар бирин өзүнүн элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жолдош кылуу үчүн тандаган. Аларга жаман сөз айтуудан өтө этият бол. Анткени алар азыр Аллахтын алдында астынан дарыялар агып турган бейиштерде. Эгерде сенин жүрөгүңдө сахабаларга болгон тырмактай жек көрүү же жаман оюң болсо, анда сен Аллах Тааланын төмөнкү аятына кулак сал. Капырлардын көңүлүн чөктүрүү үчүн. Фатх сүрөсүнүн 29-аяты. Аларды тилдеп, динден чыгып, түбөлүк тозокто калуудан абайла. Мунун мааниси сахабалар жер бетинде басып жүргөн периштелер эле. Аларда эч кандай жаза басуу болгон эмес деген сөз эмес. Сахабалар да башкалардай эле инсан болгон. Бирок алар пайгамбарлардан кийинки эң улуу инсандар экенин унутпа. Биздин баатырыбыз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан бири. Теманын башында бул баатырыбыздын атынан мурда ардактуу сахаба деп унутуп калгандар үчүн атайын жаздым. Абу Суфьян Сахр ибн Харбтын исламды кабыл кылгандан кийинки жашоосун айтканда, биз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы жөнүндө айтып жатканыбызды унутпайлы. Ал Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Умму Хабиб бинт Абу Суфьяндын атасы. Ал Аллахтын элчисинин артында туруп намаз окуган сахаба. Абу Суфьяндын исламга чейин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элдешкис душманы болгондуктан анын фазилетине көпчүлүк кайдыгер карайт. Бул таптакыр туура эмес. Ислам пенденин мусулман болгонго чейин жасаган бардык күнөөлөрүн жууп салат. Аллахтын кылычы Халид ибн аль-Валид дагы исламга чейин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүнү каалаган. Абу Суфьянды бул улуу 100 инсандын катарына анын мусулман болгонго чейинки жылдарында исламдын биринчи душманы болуп жүргөндүгү үчүн кошконумду окугандар таң калышы мүмкүн. Анын мусулман болуусунун өзү эле ислам үммөтүнүн улууларына кирүүгө себеп болот. Ал исламга чейин мусулмандар менен 20 жылдан көбүрөөк убакыт салгылашкан. Бирок ал бул узак жылдардан кийин Аллахка кайтып мусулман болду. Абу Суфьян наадандык доорунда мусулмандарга каршы согушкан башчылардын эң улуусу эле. Бирок мусулман болгондон кийин Аллах жолунда чынчылдык менен күрөштү. Аны тилдегендер анын исламга кылган кызматынын 1/10 да кыла алышпайт. Ал Аллах үчүн 2 көзүн берген. Биринчи көзүн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге Таиф казатында жоготкон. Имам Ибн Хаджар аль-Аскалани Аль-Исаба фи Тамйиз ас-Сахаба аттуу китебинде бул окуяны мындайча баяндаган. Абу Суфьян Таиф казатында бир көзүнөн айрылганда Аллахтын элчисине кейип мындай дейт: "Мен Аллахтын жолунда көзүмдү жоготтум." Аллахтын элчиси: "Эгер кааласаң, дуба кыламын, көзүң кайтарылат, а эгер кааласаң, бейишти танда" дейт. Ошондо Абу Суфьян бейишти тандады деп дүйнөнү эмес, акыретти тандайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бейишти убада кылган адамды кантип тилдейсиң? Ал эми экинчи көзүн Абу Суфьян, Аллах андан ыраазы болсун,
Ярмук согушунда жоготкон. Абу Суфиян Ярмук согушундагы жеңишке дем жана рух бергендерден экенин көпчүлүк билишпесе керек. Ал баатырлардын жүрөгүнө жеңиш рухун толтурган. Абу Суфиян жоокерлердин тизилген саптарын аралап, Аллахты эстетип жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын баатырдыктарын айтып берип турган. Ал эле эмес, чечүүчү Ярмук согушу үчүн ыңгайлуу жерди да Абу Суфиян тандаган. Мусулмандардын согушка даярдануу учурунда аскер башчылар Абу Суфияндын улуу кол башчы Язид ибн Абу Суфияндын чатырында жыйналышат. Бул Дамасктын түштүк тарабындагы Аль-Жабия деген жер эле. Ал учурда Абу Суфиян, Аллах андан ыраазы болсун, картайып калган кези. Абу Суфиян жыйналгандарга келип мындай дейт: "Мен Курайш жигиттери мени чакырбай, согуш маселелерин талкуулап, душмандарына каршы айла-амал издеп отурган күнгө чейин жашап каламын деп эч ойлобоптурмун". Ошондо аскер башчылар аны чатырга кирип, согуш боюнча кеңешин айтуусун суранышат. Абу Суфиян кирип мындай дейт: "Силердин бул Аль-Жабиядагы лагериңер ишеничтүү эмес. Бул жерде Палестина жана Иорданиядан чыгышып, силер менен Мединанын ортосун тосуп коюшат. Азрият, Сириянын Дар'a шаары. Силер жайгашкан жердин арка тарабында калыш керек. Мына ошондо баары жакшы болот". Абу Суфияндын бул оюна Халид ибн Аль-Валид, Абу Убайда ибн Аль-Жаррах жана башка аскер башчылар кабыл кылышып, лагерди Азрияттын жанындагы Ярмук өрөөнүнө жылдырышат. Ошентип, Византия империясы менен боло турган чечүүчү салгылашуунун жайын Абу Суфиян белгилеген. Салгылашуунун жүрүшү Абу Суфияндын ою эң туура болгонун тастыктаган. Андан кийин Абу Суфиян дагы бир жаңы план айтат. Ал аскер башчыларына кайрылат: "Эгер менин бул оюмду кабыл кыла алсаңар, анда Халид ибн Аль-Валидке атжандарды бергиле да, аны Руккат капчыгайында туруусун айткыла. Андан кийин жаачандарга бирөөнү башчы кылып, алар эки тараптын ортосунда атжандардын артында турушсун. Душмандар эртең менен силерге чабуул койгону чыкканда, каршыларында атжандар турган болот". Аскер башчылар Абу Суфияндын оюн кабыл кылышып, баарын ал айткандай кылышат. Аль-Аздинин Футух аш-Шам аттуу китебинде айтылгандай, Абу Суфиян жоокерлерди аралап, ар бир топко барып, аларды бекем турууга үндөп жүргөн. Аль-Хафиз ибн Касирдин Аль-Бидая ва Ан-Нихая аттуу китебинде Абу Суфияндын Ярмук согушунда ислам баатырларына айткан сөзү келген: "Эгер силер чынчылдык жана сабырдуулук менен күрөшпөсөңөр, анда Аллах силерди бул коомдон куткарбайт жана силерден ыраазы да болбойт. Бул иштин шарты ушундай: силер менен Мединада калган момундардын падышасы жана анын жамаатынын ортосунда созулуп жаткан чөлдөр бар. Ал жакта эч кимдин чеби да, жашынып калчу жайы да жок. Бир гана сабыр жана Аллахтын убадасына үмүт артуу бар. Мына ошол эң жакшы таяныч. Кылычыңар менен салгылашкыла жана бири-бириңерге жардам кылгыла. Мына ушул кылганыңар силер жашына турган чеп болсун". Ибн Касир китебинде мындай деп улантат. Андан кийин аялдар жакка барып, аларга да осуятын айтат. Кайра кайтып: "О мусулмандар, көрүп турганыңар келди. Аллахтын элчиси жана бейиш алдыңарда, ал эми шайтан менен тозок артыңарда" деп кыйкырып, андан кийин жайына барып турат. Ибн Касир айтат: Абу Суфиян ар бир тайпага барып: "Албетте силер арабтардын эң мыктыларысыңар жана исламдын жардамчыларысыңар. Ал эми алар римдиктердин мыктылары, капырлыктын жардамчылары. О Аллах, бул сенин күндөрүңдүн бири. О Аллах, кулдарыңа жардамыңды түшүр". Бул чечкиндүү согушта Абу Суфиян үй бүлөсү менен катышкан. Аялы Хинт бинт Утба жана эки уулу Язид, Муавия, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун. Абу Суфиян Ярмук согушунда мусулман аскерлерин руханий жактан күчтөндүрүп, азыркы тил менен айтканда полит отделдин жетекчиси болгон. Ал жоокерлерди аралап, Аллахты эстетип, анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун айтып, дем берип турган.
Ал учурда анын жубайы Хинд бин Утба жарадарларды дарылап, Аллах үчүн күрөшүүнүн жана шейиттиктин фазилеттерин айтып турган. Бул аксакал жүрөгүнөн чыккан сөздөрү менен мусулмандардын жаштарына чоң дем берип жатканы римдиктерди оор абалга салып коет. Ошондо римдиктердин жаачандары анын көзүнө атып, экинчи көзүн да көр кылышат. Анын көзүнөн кан куюлуп, эч нерсени көрбөй калганына карабастан, көзүн таңып, мусулмандардын саптарын аралап, бейишти эстетип, бекем болууга чакырып жатты. Анын бул көрүнүшү момундардын жүрөгүнө укмуштай таасир калтырат. Момундар алга карай сүрүлүшүп, душмандардын саптарын жиреп кирип барышат. Бул учурда мусулмандар Абу Суфьяндын Ярмук өрөөнүн титирете кыйкырган үнүн угат. Анын көздөрү сокур болсо да, көзү соолор көрбөгөндү көргөндөй түр калтырып кыйкырып жүрдү. О Аллахтын жардамы бизге жакын кел! О Аллахтын жардамы бизге жакын кел! О Аллахтын жардамы бизге жакын кел! Аллахтын жардамы келди. Мусулмандардын бири чыгып, Рим аскерлеринин так ортосуна кирип барып, аскер башчысы бахандын башын чаап жерге жыгытат да, бийик үнү менен «Аллаху акбар» деп кыйкырат. Аны уккан мусулмандардын баары Аллахты улукташып кыйкырышканда, Аллах Таала румдуктардын жүрөгүнө коркунуч салып, алар артка карай чегине башташат. Мусулмандар мүмкүн болушунча чабуулун күчөтүп, чаап киришкенде, римдиктер Аль-Вакуса капчыгайына качып киришип, араң кутулушат. Бул согушта римдиктердин 120 000 жоокери өлгөн. Бул чечүүчү Ярмук согушунда мусулмандар Рум империясы жана анын союздаштарынын үстүнөн жеңишке жетишет. Мусулмандардын Ярмуктагы жеңишинен кийин Шам өлкөсүнө караштуу жерлердин баары мусулмандардын колуна өткөн. Муну менен Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мусулмандар Шамды колго алышат деген убадасы орундалат. Кубанычы койнуна батпаган Абу Суфьяндын көзүнөн жаш эмес кан куюлуп жатты. Алардын Ярмукка төгүлгөн көз жаштары ал жерде мусулмандардын улуу мууну өсүп чыгуусуна себеп болду. О Абу Суфьян, Аллахтын элчисинин ардактуу сахабасы, исламга кылган кызматың үчүн Аллах сенден ыраазы болсун. Абу Суфьяндын Аллах андан ыраазы болсун исламга кечирээк келиши да Аллахтын даанышмандыгынан, балким аны менен Аллах Таала бүтүндөй инсаниятка анын наадандык доорунда Рум императору Иракли менен болгон окуясын билдирүүнү каалагандыр. Абу Суфьян ибн Харб менен болгон бул укмуштуу окуянын тарыхы кандай болгон? Рум императорунун исламга кирүүсүнө аз калганда аны эмне тоскон? Бир да жолу намаз окуганга жетишпей шейит болгон улуу ислам баатыры ким эле? Кезекте